Кече эле мынау биздин Миңбулакта чоң апаат болду, көрдүңүздөр. Солтан Сары боюнча. Ошол 120 депутаттын ичинен бирөө келип койдубу ошол мезгилде? Мына ошол Миңбулактын балдары барып, мага улам баргандан мен баламды үйлөдүм эле, эртеси күнү кудамды да тоспостон туруп ушул жака келдим эле мен. 27 декабрь эле. Муну эмне үчүн эстеп атам? Ошондо жаш жигиттер, Улан деген, талант деген жигиттер, Адахан байке ушундай болду, рахмат сизге, рахмат деп аябай катуу ыраазычылыгын айтып атканда мен айттым эле, жигиттер кубанбагыла. Азыр ушул залда отургандар дүркүрөтүп калчапты. Бирок биз оомаңыз. 3 күн өтөт. Аким чакырып, бир жерге тай союп, 40 аксакалды чакырып, тамак чай берип койгондон кийин бүгүнкү алган чечимин тескери кайра кабыл алдырып берет. Десем, сиз такыр эч нерсеге ишенбеген кишисиз го деп капа болду эле. 10 күндөн кийин ошол жигиттер Бишкекке барды. Сиздин көзүңүз ачык экен дейт. Эмне болду? Ошол сиз айткандай аксакалдарды чакырып, кайра башка чечимге кол койдуруп алыптыр дейт. Токтонот аксакалдар. Апалар, эч кимибиз ачык эмеспиз.